Aç bala tok bala menen oynobойт. Demekçi ошо биздин телефондорго көп адам чалып атат, жазып атат. Ачка калдык, жардам бергиле деп. Анан чындап эле ушу бийликтегилер силер ата энеңди баягы кемчин тойдой болуп энесин катын деди, катынын эне деди дегендей болбой, ошо кыргыз журт, бул кыргыз өзү уютку, кыргыз бул эл эмес, кыргыз бир улуу күч, журт деген бир сактап калуучу бир аэропорт, аэродром, бир аянтча. Ушул улуу журтту башка улутка теңебесеңер. Анан деги сиздерге кайсы акылман берди ошо 8-де, кечки 8-де движение токтосун деп. 8-ден кийин үйдөн чыкпасын деп. 8-де ойлонсом малыш уктабайт деп, малыш. Армияда деле кечки саат 10-да жаткырат, 8-де эч качан жаткырбайт. Жаткырардын астында сыртка бастыртат, ырдатып. Анткени ошо сыртта таза абада ырдап басканда адам ал түндө жакшы уктайт. Илгери бир койчудан сураптыр журналист. Эмнеге мынча көп балалуусуз десе, свет жок, күн суук, эрте жатабыз, анан башка кылганга иш жок, анан көп балалуу болдум да дептир. Анысы кандай жай болуп атса өзү. Эми да күн узарса 15-апрелге чейин да күн узарса силердин карантин өткүчү. Bir 10 жылдырып койгулачы, эл кысылып калбасын. Эмне болот экен? 8-ден кийин инопланетяндар келип Кыргызды алып кетет бекен. Же 8-ден кийин, кечки 8-ден кийин коронавирус каптайт бекен. Бир себебин айтсаңар, анан чыкпай коет элек да. Арада бир жарым саат кичине прогулка кылгыла, сыртка баскыла, анан келип дем алгыла деп. Халктын аң сезими керек, улуу журттун аң сезими керек, улуу журттун келечеги керек, сиздерге кереги жок болсо бийликтегилер. Ким силерге кеңеш берди? Акылбек Жапаров бердиби? Текебаев берип атабы? Мен 3 ай түрмөдө отурдум деп. Эми кылмыш кылса түрмөдө отурат да, терезеси жогумай, подвалда болсо дагы. Акылбек Жапаров ал бир умурага барып келген ажы да, эми ажы болбары мечитке кетпейби? Кыргызга кеңеш бербей. Мындай бир баланс менен иш кылсаңар. Келиңиздер узарткыла жок дегенде. 10-да жаталы. 10-да үйгө киреди. Этаж үйдөгө жашаганы бар. Кысып коюп атасыңар силер. Адамды боштондукка чыгарбай, улуулукка өткөрбөй, жаратуучулугун иштетпей тетирсинче кысып коюп атасыңар. Улуу күчтөрдүн улуу ишине жолтоо болуп атасыңар силер. Кыргыздын улуу жолуна жолтоо болуп атасыңар. Ошондуктан жазаланасыңар. Ааламда сот бар, ааламда чоң күч бар. Мына ошолор эсеп кылып атат, ошондуктан ааламга карагыла. Бул ааламда шудуур. Акча менен эч качан иш бүтпөйт. Мына акча менен бийлесе дүйнө бийлебейт беле. Каражаттын доору бүттү, касиеттин доору башталды дейт. Касиетине карагыла элдин. Акча менен иш бүтпөйт, Арыстан Алай менен иш бүтөт дейт. Келип бирөөнүн сөзүнөн, бирөөнүн мүнөзүнөн, бирөөнүн түшүнөн да сабак ал дейт. Ошо бирөөлөрдүн дагы түшүн эске алып койгула, бирөөлөрдүн да сөзүнөн кеңеш алып улуу журтту улуу жолуна салгылачы.
өз эле менчи кызыкчылыгыңарды көксөп албай. Ошо президент, премьер-министр, министрлер эгер ошол түшкө кирсе Кудай деп чечилет дедим го. А Кудайда сыбат да жок. Кудайда брат да жок. Кудайда только ошо теңирчилик деген гана бир керемет бар. Ошол сыпатка өткүлө. Кудайда ошол улуу түшүнүк болот. Дагы эми күндүн мезгилдин, эволюциянын жүрүшүнө карап өз билдирүүлөрүмдү, өз ойлорумду айтып турам. Кыргызда айтат: баш алмак бар, тил кесмек жок дейт. Кыргызда айтат: элчинин башын эч качан албайт. Мен элчимин, ааламдын сөзүн сүйлөп атам. Керек болсо тетиги душманыңын атынан бирөө келсе дагы ал тетир сүйлөп коюптур деп башын алганга болбойт. Анысы кандай? Кыргыз бийик ой айтып бийлик кылат. Кыргыздын тилин да кесип албайсың. Кыргыз көрбөй туруп көсөм сүйлөйт. Кыргыз ошол күнбаш, кыргыз ошол жаратуучу. Ошондуктан биз ааламдык жашоо менен гана жашайбыз. Ааламдык түшүнүк менен гана жашайбыз. Ошондуктан жердик жашоодо кыргыздын багы жок. Жердик түшүнүктөгү адамдар дагы бул кыргыздын багына чалбайт. Ким ошо ооруп атам десе чалсынчы мен телефонума. Мен телефондон бир 3 күн энергия өткөрөйүн. Эгер менин энергиям иштебесе андан мен анда мен жалган болсом аалам жалган болот. Ааламдын астында президентиңби, байыңбы, коррупционериңби, символуңбу, кошелегиңби, Трампыңбы, алсыз бандитиңби, криминалыңбы. Эгер мага мен мындай кудурет бербесе, анда мен мамлекеттерди кандай башкарып бириктирет элем? Кандай түшүрөт элем экономикасын экология аркылуу? Ушундай кудурет берген. Ошондуктан кыргызды боштондукка чыгаргыла. Алгыла болмок. Келчү акча келдиби? Казына берчү бердиби? Кошумчасын бүттүбү? Болду, жыйналалы. Сонун экен, кыргыздын абасы сонун экен, врачтары керемет экен, периштедей касиеттери бар экен, айыктырды деп реклама кылалы. Жабабы бол. Бар болуңуздар, духуңарды бийик көтөрүңүздөр. Өзүңөрдү жазап, өзүңөрдү боеп, өзүңөрдү таагыңыздар.